Эгер депутат болсо Бактияр Токторов бүгүнкү күндө деле ырдап жүрөт беле? Ырдаса болот экен, анан мугалим болсо болот экен. Анан бизнес кылбаш керек экен ошол. Депутат деле ырдай берет да. Кичине ставканы көтөрүп аласың болду. Той топур. Депутат болбой деле өзүң артист болуп деле өзүң көтөрүпсүң боло берет да туурабы. Менин деңгээлимге туура келбейт деп. Депутат бул адам өзүнөн эме кылат. Кээ бир президенттер бар го, велосипед тээп жүргөн, каякта Венесуэлабы, каякта. Антса деле эме этпеш керек го, бирок негизи мындай элдикин жебеш керек, өзүңдүкүн жедирбеш керек. Бирөөндүкүн жебеш керек. Анан тем более мен ушундай принцибим бар, мындай эл шайлап эметкенде элдин эмесин жедирбейт элем, элдикин талашат элем. Ошол. Себеби дегенде жашоонун эмеси ушулай экен да. Баягы эми айткандай бир четте мындай күлкүм келди. Бул жашообузду баягы Виктор Цойдун баягы киносундай эле баарыбыз эле актер экенбиз да. Кээ бирлер жакшы аткарат, кээ бирлер аткара албай калганда күлүп коесуң. Дагы актер экенбиз деп. Ушундай сонун аткарат актерлукта. Баягы ишенип каласың да, ыйлай ийесиң, жүрсөң деп атынан кетип ар кандай жумуштарга барышы мүмкүн. Бирок депутат болуп ырдап жүрсөм сонун болот эле. Сонун болот болчу. Жогорку кеңештин депутаты, ырчы Бактияр Токторовду чакырабыз. Чакырабыз деп. Ставкам өсмөк да кадимкидейчи. Канча өсөт эле мисалы? $100 кошуп болот. $1000 болмок окшойт, э? Да, Сооронбай айткандай, алар 20 мурда мен 25.000 барсам, 26 миңден барам деп. Ағайын тукандар дегендечи. Сизге рахмат. Негизи кош коймок да. Жок дегенде, бачы буяк деп депутатка хотя бы бензинге кош дебек. Мен депутат болуп ырдап барып атсам деп, Хотя бы 1000 сом кошуп коюм демекмин да.